Бүгүнкү Ош шаарында өтүп жаткан жаштардын республикалык конгрессине ар бир райондон 2 делегат катышып жатат. Алар өз аймагындагы алгылыктуу иштерди жана маселелерди көтөрүп, өз ара тажрыйба алмашууга келишкен. Азыр мен ушул конгресстин убактылуу төрагасы Бекназаров Жакшылыкка кайрылайын деп турам. Айтсаңыз, ушул бүгүнкү конгрессте негизинен кайсы темаларга басым жасалып атат? Саламатсызбы? Негизи ушул жерге Ош ордосуна, Ош жергесине жети областтан атайын жаштар келишти дагы. Негизинен ошо 4 багытта кетип атат. Биринчиси болсо бул айыл өнүксө, өлкө өнүгөт деп, айылдагы жаштарды өнүктүрүү багытына идеялар, талкуулар, ошол сунуштар, айылдын жаштарын кантип өнүктүрөбүз деп. Экинчиси баягы кыргыз жараны концепциясынын алкагында президенттин баягы кабыл алынган жарлыгынын негизинде жаштардын адеп ахлактык, руханий өнүктүрүү багыттарында ошол биз кантип кыргыз жараны боло алабыз, кыргыз жараны деген эмне, ошол талкуу болуп жатат да. Мамлекетибизге сынтак отура берүү үчүн Айыл өнүксө, өлкө өнүгөт деген теманын алкагында жаштар аймактарда көбүрөөк жумуш ордун түзүү зарылдыгын айтышты. Себеби иш жоктугунан жаштардын көбү ички жана сырткы миграцияга агылуусу азая элек дешти. Бирок эмгек, социалдык камсыз кылуу жана миграция министрлигинин өкүлү тескерисинче учурда өлкөдө жумушчу күчүнө муктаждык бар экенин белгиледи. Алгач жумуш орду менен түзүүдөн дагы элдин аң сезимин өзгөртсөк дейм да. Себеп дегенде бизде көп учурлар, жагдайлар болот. Жумуш ордулары бар, ал эми ошол жумуш орундарга иштей турган каалоочулар табылбай калып жаткан учурлар бар. Бул тарапта биз деген министрлик тарабынан чоң иштер жүргүзүлүп жатат. Кесиптик тандоо, андан кийин ошол кесипти алуу боюнча эгер бир кандайдыр кесиби бар болуп, ал кесипти сүйбөй иштегиси келбей жаткан болсо, ошол кесип тарабында билим берүү, переквалификация. Жыйында президент тарабынан кабыл алынган идеологиялык жарлыктарды ишке ашыруудагы жаштардын ролу да талкууланды. Мисалы, кыргыз жараны концепциясынын алкагында жаштар улутуна, расасына, аймактык өзгөчөлүктөрүнө карабай, кыргыз жараны деген ураандын астына биригип, өлкөнүн өнүгүүсү үчүн салым кошушу керек. Кыргыз жаран идеясын ишке ашырууда негизинен жаштардын ролу абдан чоң. Биздин баягы келечек жаштардын колунда дегендей, ошол баягы идеяны биз бүгүнкү күндө жайылтууда баягы замат деле элдин баарын кыргыз жараны деген идеяны таңуулап бере албайт экенбиз. Андыктан ушу келечек жаштардын колунда деген жаштар аркылуу биз ушу кыргыз жаран идеясын жайылтууну көздөп атабыз. Жалаң лидер жаштардын жолугушуусу алардын өз ара тажрыйба алмашуусуна да шарт түздү. Себеби ар аймактан келген идеяга бай жаштар өздөрүнүн айылындагы ийгиликтер менен бөлүшүп жатышты. Мындан 100 жыл мурундагы Кыргызстан баягы интеллигенттери, каймактары деп биз стимул туткан Касым Тыныстанов, ошондой эле Жусуп Абдрахманов сыяктуу жаштардын кайрадан биригип 100 жылдан кийин мына дагы бир демилгелүү башталышы бул өтө сонун жөрөлгө. Жигердүү жаштар атайын уюм, коомдук уюмун ачканбыз, атайын жаштар менен иштешүүгө. Азыркы учурда жаштар кесип тандаганда, ошол эле идеяларды алмаштырганда билбейт кимге кайрылаарынчы. Ошол боюнча бизге кайрылып, ошо идеялар менен бөлүшүп, кесипти туура тандаганга, ошого багыт берип, жардам берип келе жатабыз. Негизги максат Кыргызстандын жаштары коомдо, саясатта өзүнчө бир чоң күчкө ээ болушу керек. Алардын сунуш пикирлери ар дайым жогорку бийлик тарабынан эске алынат. министрлер кабинети ал конгресстин айрым сунуштарын эске алат. Айрыкча мына биздин жаштар мыйзам долбоорун жаңыртыш керек деп маселе көтөрүлүшкөн. Көбүнчөсү бюджет маселесине барып такалат. Бюджет дагы акырындан жогорулап жатат. Ушул сыяктуу бир топ маселелер. Андан сырткары мына жерлерде жаштар борборлорун куруу боюнча дагы сунуш пикирлерди беришкен мурда. Быйыл мына 11ден ашык жаштар борбору курулуп баштады. 3-чү жолу өтүп жаткан Кыргызстан жаштарынын республикалык конгресси шаар күнүнө карата атайын Ош шаарында уюштурулган. Эртең Ош мамлекеттик университетинде уланып, жыйынтыгында кабыл алынган резолюция бийликке жөнөтүлөт. Зыйнат Ибраимова, Бектур Калыбек уулу, ЛТР, Ош шаары. Кайра реконструкциялоо алдында турабыз.